Билесизби, коңурук тартуу менен жер шарынын ар бир 5-чи жашоочусу жабыр тартат. Эркектер айымдарга караганда көбүрөөк, ар бир 4-чү эркек коңурук тартат экен. Ал эми айымдар ар бир 6-чы айым коңурук тартат экен. Коңурук тартууну биз жөн эле көнүм иш адат сыяктуу көрүп калганбыз. Бирөө коңурук тартып атса, мейли катуу уктап атса керек, коңурук тартса эмне болуптур деп коебуз. Чындыгына келсек, айланага тынчтык бербегенден сырткары, коңурук тарткан адам кан басымдын жогорулоосу, жүрөк оорулары, кан тамыр ооруларына жана нерв система ооруларына көп чалдыгат экен. Демек, коңурук тартуу бир нече оору менен байланыштуу. Албетте, жогорудагы оорулар жок болушу мүмкүн, бирок пайда болуу коркунучу коңурук тарткан адамда көбүрөөк. Коңурук тартуу эмнеден пайда болот? Аны кантип жоюш керек? Кантип жок кылыш керек, бул видеодо сүйлөшөбүз. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу жана пайдалуу болот. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук каналы. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коңгуроону басып коюңуздар. Биздин жаңы чыккан видеолорду өткөрүп жибербеңиз. Жана албетте өз ойлоруңуздарды комментарийге билдирүүнү унутпаңыздар. Эмесе биринчи, коңурук тартуу кайдан пайда болот? Коңурук тартуунун себептери. Негизги жана көпчүлүк учурда коңурук тартуу өпкөгө кеткен вентиляция ичкерип кеткенден болот. Эмнеге ичкерип кеткендигинин дагы бир нече себептери бар. Булар тамеки чегүү болушу мүмкүн, дем алуу органдарынын патологиясы болушу мүмкүн, мурундун кыйшайып калышы дагы себеп болушу мүмкүн. Мурдуңуз менен жыгылып же мушташып мурдуңуз кыйшайып калышы мүмкүн, сөөгүттөр өзгөрүп, мурдуңуз аркылуу кеткен абага кыйынчылыктарды жаратып, коңурук тартуу касиетин өзүңүзгө алып алышыңыз мүмкүн. Кээ бир учурда коңурук тартуу тубаса дагы болуп келет. Төрөлгөндө эле мурун көңдөй ушундай түзүлгөн, чалкадан жатканда коңурук тартылып калат. Көбүнчө адамга коңурук тартуу чындыгында коркунучу жок болушу мүмкүн, ал эми көбүнчөсүнө бул кооптуу жана кээ бир оорулар бар экендигинен кабар берет. Кээ бирөөлөрүн жогоруда айта кеттик, жана коңурук тартуу апноэ эффектисин жаратышы мүмкүн. Апноэ эффектиси эмне десеңиз, дем алуу уктап жатканда токтоп калуусу жана муну менен уйкунун сапаты жоголот. Адам күндүз нерв боло баштайт жана көңүлү бат түшүп, тез-тезден чарчап кала берет. Ошондой эле уктап жатканда абанын жетишсиздиги артериялык басымга таасирин тийгизет жана жүрөк кан тамыр ооруларын чакырышы толук мүмкүн. Экинчи, коңурук тартууну кантип профилактика кылыш керек? Кантип жоюш керек? Негизи жойсо болобу? Болот. Биринчиден, коңурук тарткан адамга капталдан жатып уктоо сунушталат. Муну көбүнчөңүздөр эле билсеңиздер керек жана балким сизге ортопедиялык жаздыктар керектир. Бул жаздыктарды дагы байкап көрсөңүздөр болот, бирок сөзсүз эмес, анткени ошол эле ортопеддер өздөрүнүн сөздөрү боюнча ортопедиялык жаздыктар сөзсүз эмес деп айтып келишет. Кайсыл жаздык сизге ыңгайлуу болсо, ошону колдоно берсеңиз болот. Эң башкысы сизге ыңгайлуу болуш керек. Жаман сапаттардан арылыш керек. Ошол эле тамеки чегүү жана ошол сыяктуулардан. Спорт менен машыгууну баштаңыз. Айта кетчү нерсе, спорт нерв системасын жана жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, азыркы заманда нерв жактан тургусуз жана алсыз адамдар көбөйүп жатат. Жана анын артынан эле жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандар аз эмес. Урматтуу аталар, апалар, көбүнчө айыл жергесинде жашаган аталар, апалар, ооба, жашым өтүп калды, көчөдө чыгып чуркасам эл эмне дейт деп отура бербей, чуркаңыздар, машыгыңыздар. 1-2 күн баланча карыганда чуркап атыптыр, түкүнчө карыганда чуркап атыптыр деп айтышы мүмкүн, бирок андан кийин баардыгы тынчып калат. Ал эми сиздин ден соолугуңуз бул учурда күндөн күнгө жакшыра берет. Коңурук тартууну улантабыз. Айта кетчү нерсе, грипп, суук тийип калуу, мурундан суу агууну байкасаңыз, дароо дарыланууга өтүңүз. Мен дагы азыр грипп болуп калыптырмын, үнүм башкача чыгып атат, байкасаңыздар керек. Азыр дарылануу учурундабыз. Эгерде грипп болсоңуз, сразу дарыланууга өтүңүз. Анткени көп убакыт суук тийип жүрө берсе, мурун көңдөй алсыз болуп калат жана муздак аба тийген сайын мурдуңуздан суу агып кала берет. Бул дагы коңурук тартууну чакырат. Андан сырткары, коңурук тартуу калкан бези ооруга чалдыккандан кабар бериши мүмкүн. Бул көбүнчө айымдарда көп кездешет, ошон үчүн урматтуу айымдар, айрыкча 30 жаштан өткөндөр байма-бай калкан безин УЗИден өткөрүп текшертип туруңуз.
Бул кийинки өөрчү турчу ооруларды алдын алууга жардам берет. Жана дагы айта кетчү нерсе, эс алдырчу, успокаивающий дейбизби таблетка, дары, снотворныйларды аз колдонуңуз. Булар дагы коңурук тартууну чакырат. Жогорудагыларды кылып көрүп, коңурук тартууңуз токтобосо, хирургиялык жолу бар. Бирок хирургиялык жолун адис менен кеңешип гана жасатыңыз. Сиз үчүн кооптуу болуп калышы мүмкүн. Эми гимнастикаларга өтөбүз. Эгерде бул көнүгүүлөрдү таштап салбай кылып турсаңыз, 1 айдан кийин таасирин сезесиз. Анда эмесе биринчи көнүгүү тилиңизди болушунча чыгарып жана болушунча ылдый түшүрөсүз жана 2-3 секундага кармап турасыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Экинчи көнүгүү эгибизди колубуз менен өйдө көздөй түртөбүз жана эгибизди түртүп жатканда артка жана алдыга жылдырабыз. Муну дагы 30 ирет жасайсыз. Кийинки көнүгүү карандашты алып 3-4 минута тиштеп турабыз. Бул көнүгүүнү уктоонун алдында жасоо сунушталат. Кийинки көнүгүү эртең менен жана кечинде туздуу суу менен кекиртекти чайкап туруу. Практика көргөзгөндөй, эгерде профилактиканы жана көнүгүүлөрдү жасап турсаңыз, эртелеби кечпи сиз жыйынтыкка жетесиз. Эгерде коңурук тартуу такыр токтобосо, албетте адистерге кайрылууңуз керек. Достор, эми сиздер комментарийге жазып коюңуздар, сиз коңурук тартасызбы жана коңурук тартууну токтотуу үчүн сиз кандай аракеттерди кылдыңыз эле? Ал эми азыр сизге биздин дем алуу жөнүндөгү видеобузду жана тамеки тартуу жөнүндөгү видеобузду сунуштайбыз. Бул эки видео коңурук тартуу боюнча видеобузду толуктап турат. Ссылкаларды азыр экраныңыздын бурчунда көрүп турасыз жана ссылкаларды ошондой эле видеонун описаниясына тиркеп коебуз. Достор, видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Видео пайдалуу болду деп эсептейбиз. Жакса лайк жана комментарий менен колдоп коюңуз жана кийинки видеодон жолукканча ден соолукта болуңуз.